Ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама каналынын катталуучулары. Туугандар, бүгүн сиздерге Арабан районуна караштуу Гүлбар айылынан сатылуучу мына ушул үй боюнча маалымат берейин достор. Караңыздарчы. Жерин аянты 6 соток, кызыл китеби бар. Мына ушундай огород менен көрүңүздөр, өтө сонун жерде жайгашкан үйү сатууга чыкты. Достор, мен биринчи сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн, анан кеңири маалыматтан берем достор. Мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн достор. Караңыздар, бул Ош Арабан трассасы. Ош тараптан келе жатсаңыздар, Арабанын аркасынан өтөсүздөр. Бир аз жүрүп келгенде эле мына ушул сол тараптагы Гүлбар айылынын круговойуна келесиздер туугандар. Ушул асфальт жол менен түз чыгып барсаңыздар, где-то 1 километрден кийин туугандар 3 көчө чыгат. Оң тараптагы чоң асфальт жол менен дальше бара бересиздер. Барсаңыздар туугандар, астыңыздарда мектеп чыгат. Мен сиздерге ошол тараптан дагы түшүндүрөм. Жүрүңүздөр. Бурулуп түз келе берсеңиздер туугандар, асфальт жол менен мына ушул жерде Гүлбардын мектеп жайгашыптыр. Көрүңүздөр, 2 кабаттуу мектеп. Дальше асфальт менен барасыздар, 100-300 метр барсаңыздар туугандар, сол тарапта мына ушул Юсупжан Юсупов көчөсү менен түз чыгып барсаңыздар, кайра эле оңго буруласыздар туугандар. Мына туугандар, мечиттен өтөсүздөр. Дагы бир аз жүрсөңүздөр, мына ушул оң тарапта жайгашкан. Караңыздар, көчө тараптан көрүнүшү. 4 терезеси бар экен. Жалпы 5 бөлмө туугандар. Жалпы 5 бөлмө. Кладовкасын кошпогондо. Сырты мына ушундай кумшбак менен шыбалган. Крышасын көрүңүздөр, шипер менен жабылган. Так, мына граница мына ушул жерден достор. Мына ушул жерден бул жагына 24 метр 1. Ал эми мына узундан болсо көчө тарабы 24-9 экен туугандар. Жалпы таза 6 соток, кызыл китеби бар туугандар. Жүрүңүздөр. Унаңыздарды мына ушул тарапка алып кирсеңиздер болот. Мен сага бар туугандар, караңыздар кеңири. Мынакей караңыздарчы, сонун жерде жайгашып тургандар. Мына көрүңүздөрбү? Өтө сонун айыл экен достор. Так, граница достор мына ушул казыга чейин. Мына ушул казыга чейин болот экен. Бул жагы 21 кечиресиздер 24-1. Ал эми мына казыктан туугандар. Мына ушул жерде казык бар экен. Мына көрүнүп атабы? Ошол казыга чейин 24-9 экен туугандар. Түшүндүңүздөр, жалпы таза 6 соток мына ушундай жаңы эгилген көчөттөрү менен. Мына көрүңүздөр. Ылдый сатылбайт дейт туугандар. Ылдый өзүмөн калат дейт. Аз акча зарыл, мына ушул үйүмө сатууга туура келди дейт. Мына көрүңүздөр, эшик терезелер пластиктен болгон. Бул жагында лестницасы, ушул жактан кирип бара беребиз. Биринчи сиздерге мына ушул подвалын көрсөтөйүн. Кечиресиздер. Мына ушул жактан подвалга бир эшик коюптур. Так, бул жагы туугандар мына ушул казыга чейин болуп калат. 1 метрдей местасы бар экен. Бул жагы жол болот, ылдыйына жол болот экен. Мына ушул казыга чейин. Түшүндүңүздөр. Мына ушул таза 6 соток жер. Пакчадан салынып достор. Жакшы. Пакчадан салынган үйлөр аз билесиздер, натуральный, ден соолукка пайда. Кышында жылуу, жазында салкын дегендей достор. Эми үйүн ичин көрсөтөйүн сиздерге. Мынакей, үйүн ичине киргенде эле узун кеткен коридор болот экен достор. Бул жагы кладовкасы. Бул жагы бир спальный бөлмөсү. Мына көрүңүздөр. Бул жагы экинчи спальный бөлмө. Нар жагы дагы спальный бөлмө туугандар. Бул жагы конок бөлмө, бул жагы дагы бир чоң бир конок бөлмөсү болот экен достор. Мына пластик терезелерде көрүңүздөр. Ремонт абалы жакшы, жаңы ремонт болуп бүтүптүр. Бир жекеден көрсөтө берейин сиздерге. Бул жагына кирсек, бул кладовкасы. Аябай кенен. Узуну бир 3-4 метр чыгып калат. Эми бул тарабына кирсек достор, мынакей. Так, бул жагы ашканасы окшойт. Пластик терезелерде күнгөй бетте туугандар жакшы жагы. Мына бул жагына от жагуучу печкалары. Тамак кыласыздар дегендей. Эми бул тарабына кирсек, бул ушу спальный бөлмөсү. Духовкасы бар, 2 бөлмө жылыйт достор. Мына көрүңүздөр, потолоктору натяжный потолок экен. Обойлору жаңы обой. Жакшы. Эми мына ушул бөлмөсүнө кирсек туугандар. Бул жадагы бир бөлмөсү экен. Бул бүтө эле экен туугандар. Так, обой тартса болду экен. Сон. Эми мына бөлмөсүнө кирели достор. Бул конок бөлмөсү. Караңыздар. Натяжный потолоктордо. Бардык бөлмөлөрүнө туугандар мындай вытяжка коюп кетиптир. Жакшы. Күнгөй беттеги терезелерде достор.
Эми жүрүңүздөрчү, мына бөлмөсүнө кирсек, бул жагы илгери айтып коет элекко, катуу үй депчи, ошондой достор. Чоң зал. Бул жагы бүтө эле экен. Так, чоңойлары бүткөн, кара шыбыктары чоңный потолок бүткөн. Мына асты подвал. Ушундай утушкан эмес, асты калтырылган. Жакшы. Мына ушул туугандар, документтери баары так. Кызыл китеби бар. Мына кызыл китеби бул жерде турат. Азыр бир сере карадым. Бүт баардыгы толук экен достор. Эч кандай проблема жок. Мына ушул ылдыйында арык бар экен туугандар. Мына жерде 4 сезон суу токтобойт дейт туугандар. Мына талдын ылдыйында арык бар экен. Көрүңүздөр, мына ушундай сонун. Бул жагы полия болгон, өтө сонун жерде жайгашыптыр. Так, мектеп бул жагында экен. 1-2 километрдей барат окшойсуздар. Мектеп, садик бүт баары ушул жакта экен. Бул айылга жаңы мектеп мына ушул жака түшүп атат дейт. Же жакында түшөт деп окшойт. Ошол. Таза суу туугандар, таза суу тартылып келиптир. Мына ушул жанакы мечитке чейин келиптир туугандар. Буюрса быйыл 5 айдын ичинде келип калат дейт. Сонун туугандар, таза суу келсе, мына сонун жерде жайгашкан ушул үй сатууга чыкты. Баасы деле аябай арзан коюлду. Баасын айтсам, $46,000 бааланды туугандар. Дагы аз маз кеме болот. Эс номерин төмөндө жазып коем туугандар. Чалыңыздар, караңыздар, сонун ремонт менен арзан баага үй сатууга чыкты. Мынакей достор.